1965-жылы 17 жаштагы мектеп окуучусу Рэнди Гартнер 364 саат 11 күн бою ойго жүргөн экен. Ал уйкусуз жашоо кандай болот экендигин билгиси келген. Уйкусуз экинчи күнү көздүн курчтугу жоголду. Андан кийин ал ар кандай нерселерди кол менен тааныбай калды. Үчүнчү күнү Гартнер маанайды жана координацияны башкара албай калды. Эксперименттин аягында ал көңүлүн топтой албай кыйналды. Кыска мөөнөттөгү эс тутумдун көйгөйлөрү, параноиддик бузулуулар жана галлюцинациялар пайда болду. Гартнер психологиялык жана психикалык ден соолукка узак мөөнөттүү зыян келтирбей, өз күчүн калыбына келтирсе дагы уйку жоготуу, адатта гормоналдык дисбаланс жана оорулар менен коштолот жана өзгөчө учурларда өлүмгө алып келет. Эмне үчүн уктаарыбызды эми гана түшүнө баштадык. Чоңдорго суткасына 7-8 саат, ал эми өспүрүмдөргө 10 сааттай уктоо керек. Организмден мээге чарчаганыбыздын белгиси келет. Ошондой эле сыртта караңгы болуп калгандыгы үчүн биз уктайбыз. Аденозин, мелатонин сыяктуу индукциялоочу заттардын концентрациясынын жогорулашы бизди бир аз уйкуга түртөт. Дем алуу жана тамырдын тазалыгы жайлап, булчундар бошойт. Терең уйку учурунда ДНК калыбына келет. Биздин клеткалар жоголгон энергияны кийинки күнгө чейин толтурушат. Америка Кошмо Штаттарындагы өспүрүмдөрдүн болжол менен 66%-на уйку жетишпейт. Узакка чейин уктоо организмге зыян келтириши мүмкүн. Уйку биздин окуубузга жана эс тутумубузга, маанайыбызга жана реакция ылдамдыгына таасир этет. Уйкусуздук сезгенүүнү, галлюцинацияны жаратат жана кан басымын жогорулатат. Кан диабети жана семирүү уйку менен байланышкан. 2014-жылы футбол күйөрманы дүйнө чемпионатын 42 саат бою көрүп каза болгон. Эрте өлүмгө инсульт себеп болгону менен изилдөөлөр уйкунун жетишсиздиги жана бир суткада 6 сааттан аз уктоо инсультка алып келет деп айтышат. 7-8 саат уктап жаткандарга салыштырмалуу алар 4-5 эсе инсультка көбүрөөк кабылышат. Сейрек кездешүүчү генетикалык бузулуу менен ооруган адамдар үчүн уйкусуздук күнүмдүк нерсе. Бул абал fatal familial insomnia деп аталат. Бейтаптын денеси тынымсыз ойго болуп турат. Адам уктабай, жан дүйнөсүнүн тынчтыгын таба албаганда, айлар жана жылдар өтүп, оору күчөп, адамдын акыл эси бузулуп, бул өлүмгө алып келет. Эмне үчүн адам уктабаса, бул ушунчалык укмуштуу азаптарды алып келет. Окумуштуулар бул мээде калдыктардын топтолушуна байланыштуу деп эсептешет. Ойгонуу учурунда клеткалар энергия булактарын иштетүү менен алек. Алар аденозинди камтыган ар кандай кошумча продукталарды бөлүп чыгарат. Аденозин көбөйгөндө уйкуга умтулуу пайда болот. Кофеин аденозиндин таасирин токтото алат. Ошондой эле жашоонун башка кошумча өнүмдөрү дагы мээде топтолот. Эгерде алардан айыкпаса, анда алардын бүт массасы мээге ашыкча жүк алып келиши мүмкүн. Бул көптөгөн терс көрүнүштөргө алып келет. Окумуштуулар таштандыларды тазалоонун механизмин табып, лимфа системасы деп аташкан. Ал уктап жатканда кыйла активдүү болот. Уйку учурунда мээ жүлүн суюктугу иштеп, клеткалардын ортосунда топтолгон уулуу заттарды жууйт. Жакында мээде иммундук системанын клеткалары үчүн жол түзгөн лимфа тамырлары табылды. Алар калдыктарды тазалоо үчүн да маанилүү. Илимпоздор уйку учурунда иштөө механизмдерин иликтөөнү улантып жатканда, уктоо сиздин милдетиңиз экендигин унутпашыңыз керек. Ден соолукту чыңдоону кааласаңыз, укташыңыз керек.